Жытыңды сени сагынып, жытыңды сени сагынып, о жараткан көрбөсөм мени башканы, көрсөтчү мага бир гана жолу апамды. Чоңойдум, аралап кыргыз жеримди, жүрөгүм менен сеземин, меримин кыргыз элимди, боорукер кыргыз элимди, о жараткан көрбөсөм мени башканы, көрсөтчү мага бир гана жолу апамды. Чыгармак элиң Кудайым, жүрөктө толгон капамды, көрсөтчү мага апамды. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu. Урматтуу bir туган мусулман тугандарыбыз. Assalamu alaikum дагы бир жолу кирип келген 2020-жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктагым келет. Ушул жыл башталгандан бери бүгүн 15 январь болсо, ушул кайрымдуулук жөнүндө биз кеп курабыз сиздер менен. Өзүм баяндап бермекчимин, мүмкүн болушунча. Ушул кайрымдуулук жаңы ачылган кайрымдуулук фонду Айнагүл атындагы. Ошол Айнагүл атындагы кайрымдуулук фонддун бүгүн ачылыш болуп атат. Кичине сиздерге маалымдап, кайрымдуулук эмне экенин көпчүлүгүңүздөр билсеңиздер керек, көпчүлүгүңүздөр түшүнөсүздөр. Ошого карабастан бүгүн биз мынау Канттын өйдө жагындагы Серафимовка айылында жайгашкан биздин анча-мынча муктаждык болгон ата-энелер, кароосуз калган бир туугандарыбыз жөнүндө маек кылып, ушул Айнагүл Абазованын жаңы ачылган Айнагүл кайрымдуулук фонду жөнүндө кеп курмакчыбыз. Андыктан ошол кепти, ушул жаңы ачылган мына Латифа апабыз, Амангелди инибиз ачкан жаңы чайкананын төрүндө ошолорду чакырып, бир туган биздин жарандарды, бирөө көз көрбөсө, бирөө кулак укпайт, бирөө коляскада отурса, бирөө дагы бир жерден бир майыпта. Ошондон кымбаттуу туугандар, кымбаттуу кыргызстандыктар, дегеле бир туган мусулмандар, бүгүнкү күндө көпчүлүк эле мен байкашыма караганда ушул мусулманчылыкка, боорукерликке, ыймандуулукка баягы көз жүгүрткөн учуру. Бирок ошондой болсо дагы мен баягы көңүл бурбаган, ушул кайрымдуулукта жок, ыйманда жок жарандарга кайрылам да. Биз канчалык ыймандуу болсок, кичпейил болсок, боорукер болсок, бирөө жыгылып түшсө барып көтөрө коюп жардам берген болсок, бирөө муктаж болгон болсо, жокторунда эчтекебизди бере албасак дагы, жакшынакай сөзүбүз менен көңүлүн көтөрүп,
ошол жаранды көтөрүп койсок, Аллах бизге ар тарабыбызды кылат. Себептегенде мен ушу 55 жашка чыгып атып, баарыны көрдүм деп айтпайм. Бирок аз жашап көптү көрдүм деп айта алам да. Себептен мен баа бере алам. Кандай адам боорукер болот, кандай адам ыймандуу болот, кандай адам кичпейлүү болот. Андыктан мен силерге жаңы жылда ийгилик каалайм, өмүр каалайм. Тилеген максаттарыңыздарга жетиңиздер. Садака жөнүндө сөз болот. Садака бул эгерде сен бир тиын берсең, мен сага 1000 берем деген Аллахтын ушундай пайгамбарыбыз айткандай сөзү бар экен. Ушундай жөрөлгөлөр менен, ырымдар менен биз өзүбүздү туура жолго баштасак болот экен. Адамдын башынан эмнелер гана өтпөйт. Жамандык, жакшылык, көп учурда жамандык болот да. Ошо жамандыкты жеңген эмне болот? Өзүң эле ыймандуу болсоң, кой өзүң бурайлы, тамеки тартпайлы, арак ичпейли. Нас бул баягы айтам да, мен баягы сабак берип атканда, окуучуларга, студенттерге айтып атканда, дават кылып атканда айтам. Эми капа болбоңуздар эгерде мен туура эмес сүйлөсөм. Арак менен тамеки бул харам дейт. Өз керек болсо өзүм да ичкенмин, бирок айтып кетиш керек да. Себептен өзүң айтпасаң, башка бирөө ишенбейт. А сени айтып атсаң, айтпай койсоң, сени мен ошо мурда ичкендер айтат да, бул аферист сенден сүйлөп атат депчи. Бирок ким жаман айтса дагы, ошону көтөрүп сабырдуулук менен жеңсең, сен Аллахтын жакын үммөтү болосуң да. Ошондон кымбаттуу бир тууганым, мына мен апам раматылык 3 жашыман бисмиллахир-рахманир-рахим деп атам экөө үйрөткөн. Ошол 3 жашыман бери ушул жашка чыкканга чейин өзүмдү алып жүргөнгө аракет кылып атам. Баштан көп нерсе өттү, аябай. Сен өзүңдү сактасаң, мен сактайм дейт. Андыктан азыр ушул Латифа чайканасында келген конокторубуз бар. Ошол коноктор Серафимовка айылы жаңылышпасам. Ошондон келген биздин аталар, апаларыбыз, кароосуз калгандар. Ошолар жөнүндө сөз бөлүшө кетсек, ошолар менен маек кылсак. Калгандагы сүйлөшөбүз, Кудай буйрса. Рахмат. Кыргызстандын 4 бурчунан келген. Антан урматтуу ушул мекемеден келген туугандар, бир туугандар, апалар, аталар, урматтуу мейирман эжекелер, шопурагай, жөнүгө айтып коюш керек да, албетте. Себептен Аллах карап турат да. Куш келиптирсиздер. Биздин милдет баягы колубуздан келишинче силерди жардам беришибиз керек. Бир гана силер үчүн эмес, соо адамдар деле, жарандар бири-бирибизге жакшы сүйлөсөк, Аллах бизге берет. Себептен биз конокпуз барыбыз. Бул жашоодо конокпуз. Ар бирибиз 100 жыл жашайлы, 200 жыл жашайлы. Кудай канчалык өмүрүбүз ошончо жашап, нак анан так жашаганга аракет кылалы. Жаманчылык болбосун, баягы бирөө жаман көрүп атса, ага жакшылык кылыш керек. Жакшылык кылып аткан адамды дагы макташ керек. Бирибизди мактап өткөн жарандардан бололу. Андыктан Данияр экөөбүз азыр бул элди баардыгы билет, бирок саламдашып, биз ассалому алейкум деген эле ва алейкум ассалам деп тургула. Андай секеттик. Ассаламу алейкум ва алейкум салам. Поча турсаңыз. Данияр. Алла сага өмүр берсин, дайыма көп жылдарда жолугушуп туралы. Мына Абдумалек ошо могу жерде чоң ачылыш болуп аттыр. Мына кайрымдуулук жакшынакай менен муну Амангелди мырза апасынын атынан, Латип апанын атынан ачып, мына Айгүлдүн апасынын атынан ачылып аттыр. Айнагүлдүн кайрымдуулук фондун ачып, мондай кылып жакшы о жерге ушу чакырып, бизди да ушул кишилерден неметип баталайын деп неметкениңизге силерге да чоң рахмат. Ушинтип чакырып, ушул кишилерден баталалы деп ар дайым ушу сиздерде ишиңиздерде ийгилик болсун. Чыгармачылык ийгилик, үй-бүлөлүк бакыт, жакшылыктар көп болуп, мына могу чычкан жылында мындан дагы былтыркы жылдан да быйылкы жылкы немеге дагы арыштап, арышыңар арбый берсин. Жакшылыктар көп болсун. Ушу балдарыңар, кыздардын урматсын көрүп, мына ушу кафеде бул эле эмес, мындан да жаркыраган жакшы күндөр болуп өттүн. Мана Айнагүл, сен фондуңдун Айнагүл Доор таланттары фондунун президенти, кайрымдуулук фондунун президенти,
Айнагүл Абазова сіздерді чакырып, ушундай биздин ушундай Латипа апа атындагы чайхана. Латипа апа атындагы чайхананын ээси Латипа апанын баласы Амангелди. Ушуга да бир кол чап койсоңуздар. Элдер көп келип, суктан келип ушул жерде эс алып, дем алып, чер жазып кеткенге насиет эткен болсун баарыбызга. Андыктан Айнагүл сага да рахмат. Ушул чыдап президент болуш оңой эмес. Кудай буюрса дагы далай сиздерге барабыз. Далай конокторго чакырабыз кудай буюрса. Айнагүл атындагы фонд өркүндөп өрүшүп кетсин. Амин. Аллах. Аны эмесе Казыбек байке самый красивый мужчина мира. Казыбек байке көзүңүз ачылсын. Алла таala сизге көз берсин. Айнагүл, сен аябай сулуусуң. Сен аябай акылдуусуң деп коелачы, Кеттик майыстыр, кол чап турабыз. Бийлегендер жадыга чыккан, кол чап туруп. Ошондой кылып, чогуу кеттиген, угабыз. Чогуу. Айнагүл жактыбы? Өткөндөрө жаккан дебейсиңби? Асырынан мага жактым. Жакты. Рахмат, Казыбек. Азаматсыз сендинде ушундай акыбалда туруп, анан бирөөнүн көңүлүн көтөргөн бул баягы эсеби жок сооп да. Рахмат сизге. Просто простой мальчик болуп калдыңыз. Рахмат. Айнагүл экөөбүздүн жаңы чыгарган
ырыбыз бар да, биз чыгарган эмеспиз, автор бул жерде отурат. Ошол жөнүндө ырдап койсок, неме? Мына Сагындык Исмаилов деген жигитти тартып койсоңуздар болот. Ошол Сагындык Исмаилов бияк турсаңыз, апа жөнүндө ыр жазганда, жаңырды бете чыгарат. Өткөндө дагы чыкканбыз, азыр дагы ырдап коелу деп атабыз. Сөзү ону ушу жигиттики. Анын окуясы мындай. Бир ошо 80-90 өз айтып берсин. Анда бизе Сагындык сөз сизге айтып берсеңиз апа жөнүндө. Сагындык кол чап койсуздарбы? Обон чапкан. Урматтуу ушак күнүңүздөр менен, урматтуу ушул кеченин меймандары, сиздерди ушул биринчиден ушул кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылдын биринчи күндөрүндө Кудай буйрса мына bir ay өтө элек, бүгүн жаңы жылдын 15-чи күнү. Эски жаңы жыл өттү. Эски жаңы жыл өттү. Ушул жаңы жыл баарыбызга тең болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Жаңы жыл бизге ар дайым жакшылыкты алып келген, ийгилик, молчулукту, токчулукту, береке, барчылыкты алып келген, тынчтыкты алып келген жыл болсун. Алтын башыңыздар аман болсун. Ар дайым ушундай жакшылакай байрамдарда, кечелерде, тойлордо келип көңүл ачып, элибиз менен ар дайым бирге болуңуздар. Биз сиздерди ар дайым күтүп, чакырып сүйөбүз, жакшы көрөбүз. Бар болуңуздар. Анан бүгүнкү кечеден пайдаланып мени дагы чакырды эле. Бул жака биринчиден ушул Абдымалик мырзага, Айнагүлгө мен рахматты менен ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар. Алла разы болсун. Анан азыр ушул кечеден пайдаланып дагы айтып калышты, жаңырдын бет ачары деп. Бул азыркы ырдала турган ырдын негизги автор менмин. Onun sözünü özüm yazdım bile. Abacanım bundan 10-15 yıl burun. Kıştın kıçıragan gününde ertemine Cumhurbaşkanı geletsem, ben şu Pançılığı rayonunda oturam, Kayınlı degen ayı tarafta. Anan şoldan Cumhurbaşkanı ertemine erte geletsem, bir kempir yolda oturuptur. Oşol günü yanvardan bir 10 doğru olçu, şunday ayamay su kıçıroğun, Taraftarda bu bakmaskan, tuman olup durgan, etimin eti oluşanan Cumhurbaşkanı geletsem, Türkmen'den geletsem, göçede bir kempir turuptu. Ben alısından ne gördüm? Kempir жалгыз жолдун ортосунда турат. Etiminden kempir жолдо эмнеге туруш керек? Анан жанына келсем, орус кемпир экен. Анан келип учурашып, чоң эмне болду сизге деп сурасам, балдарым алыста эле Россияда, Казакстанда эле ошолор келип калабы деп сагынып күтүп турам деди. Кемпирдин беттерин буруш баскан, колунда таягы бар, камчылдайт мени байкуш. Көзүнөн жашы тамып турат, чачтары жүдө. Анан алдадым. Чоң эле үйгө кириңиз, келип балдарыңыз деп анан чоң эле алдап үйүнө киргиздим. Ошондо ушул ырдын birinci kubileti men ошол кемпирди көргөндө эле жазылды. Себеби менин апам ошол мезгилде мен өзүм Өзгөн районунун Мырзыкайынан болом. Анан ошол апам мени да ушинтип күтүп атат, сагынып балам келеби деп. Мен өзүм алдым. Анан кийин кемпирди алдап үйүнө киргизип, ушул кемпирди алдап мен үйгө жөнөгөндөгү кемпирди көргөндө биринчи куплет башыма жазылды. Ошондо кар кемпир жалгыз турат жолду карап, балдарым келеби деп күтүп самап. Күтүүдөн, кусалыктан, сагынычтан көзүнөн ысык жашы жерге таматты. Анан алырды мындан 1,5 жыл болуп калды. Ушул Айнагүл менен Абдымалик биздин Панфилов районунда ушул бир кайрымдуулук концертин коюп барып калышкан экен. Ошол жерде мен булар менен концертке кошулуп катышып, ушуларды азыркы ырдала тургандарды ырдап бергенде Айнагүлгө жагып, Айнагүл сурады менден. Самбаке ушуларды мага бериң. Биз ырдап, ушуну аранжировка кылып чыгарайлы. Көмүскөдө калбасын, эл уксун деп. Анан мен бердим. Бир аранжировка болду. Айылга алып барып, апамды клипке тартырдым, өзүмдүн апамды. Апам ушунда 90га чыгып калган болчу. 90 жаш. Анан клип тартылды, жакшы тартылды. 20 декабрда ЛТР телеканалынан презентация кылдык. 20 декабрда. Мен 19 оштон келдим.
Анан кийин тилекке каршы клипти апам көрбөй калды. Апам 29 ноябрда каза болуп калды. Анан ошол ырдап коелу. бирок апама мен ошол телевидениеде айттым эле, апам көз түрүсүн айткан апамачы. Апаке, мен сиздин жүзүңүздү дүйнө жүзүнө көрсөтөм деп вада берген. Мен ошол вадамды аткардым деп ойлойм. Анан апам көз өтүп өзгөрбөсө дагы апамдын ушул жүзүн дүйнө жүзү көрүп, өмүргө искусство менен кинода калтырдым апамдын элесин. Мен ошого ыраазымын. Бар болуңуздар, анда эмесе ыр сиздерде. Сөзү обончу аткаруучу деп койсо болот. Мен досум болот, жердешим болот экен, ошондо жакындан тааныштык дагы. Сагындык Исмаилов, Апажанов, маэстро. Апажаным, мен сени сагындым. Кечирчи мени. Мен азыр бара албайм. Kurusun
Бүгүнкү кеченин коноктору, урматтуу аталар, апалар, баарыңыздарга бекем ден соолук каалайм. Албетте ыраазычылык ушул карылардын батасын алып жаткан Абдымалик байке менен Айнагүл эжеге дагы чоң ийгиликтерди, ыраазычылыктарды билдирем. 1-2-3 сап ыр жазып келгем. Ошону окуп берүүгө уруксат этиңиздер. Кош жылдыз деген аталыштагы чыгарма. Кең пейилдүү Абдымалик байкебиз, колу ачык Айнагүлдөй эжебиз, дасторконду кенен жайып меймандос, каарыларга урмат кылып келесиз. Улуу муунду сый урматка бөлөгөн, мамилени жасадыңар көксөгөн, жаркыратып жарык чачып кош жылдыз, жакшы иштерди кылдыңыздар көптөгөн. Кош жылдыздар жетелешип ээрчишип, ак сүйүүнү даңазалап сездирип, кыргызыма кызмат кыла бергиле, эл журтумдун көңүлдөрүн ээргетип. Кош жылдыздай жарык чачкан ааламга, жүрөк жылыйт экөөңүздөй жандарга, бар болгула түбөлүккө эл үчүн жагар иште кылдыңыздар Аллага. Бүгүнкүдөй салтанаттуу кечеде, укпаганмын, көрбөгөнмүн эч жерде, Малик байке эжекебиз Айнагүл, кош жылдыздай бирге жүрө бергиле. Малик байке эжекебиз Айнагүл, кош жылдыздай бирге жүрө бергиле. Чоң рахмат. Поча койлачы. Рамин. Рамин. Азамат. Чоң рахмат, арбаттан кечен коноктору ушунчалык дүркүрөгөн кол чабуулар мага болот деп ойлогон эмесмин. Рахмат сиздерге. Рамил, суроо. Сен биз билишибизге байкашыбызча толкун эженин баласысың, э? Ошо копия болуп турасың. Копия деген өтүп калсың. Атың Аты жөнүм Акматов Рамил Максутович, социалдык секторде интернет булактарында мен да чыгармачылыктын алектенип жүрөм. Поэзия жана лирика жанрда ырлар жазып жүрөм. Кудай буйрса, сиздер менен эстрадаларды жазып, иштешип кетем деген жакшы ниетте бүгүн апамды алып келгем. Рахмат. Кол чап коюңуздар. Чоң рахмат сиздерге, алга болсун. Рахмат. Ана бул жерде Оштон келген биздин көз азиз жигитибиз бар, өзү 2 метр бою. Күлгөн көз көргөсө дагы бул дагы тиги абас Касек байкеде келе кой. Ассаламу алейкум, ошого келген тууган уруктар. Жакшы келгениңерге рахмат. Ушу фонддун президенти Айнагүл Абазованын немеси баарды болду чогултуп чакырганда биздин мыйзыбыз кошулуп калган экен, Оштон келип калдык. Аллах субхана таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам салаваттар болсун. Ар бир банда келеби ырыскысы жетеби дейт. Алла берген ырыскыны кең пейилдик келеби дейт. Канча күндө бир келсек, чогулуп бир издесек, Алла берген ырыскысын баарыбыз бирлештек деген экен да. Ошон үчүн канчалык мүмкүнчүлүк берсе, Аллах Тааланын мүмкүнчүлүк беришинче бири-бирибиз менен чогулткан Аллага шүгүр. Айнагүл Абазова, Абдымалик Шерматовдун өмүрү узун болсун, кошокөнүн кошкону менен кошо карысын, тууган уруктары тынч болсун, ушул жерде иштеген. Аман келдин ишин ирбаш берсин, каалаган максатына жетсин, бизди сыйлагандардын баардыгын Аллах Таалам өзү сыйласын. Кокустан бир келген иш болот, баары жокко туш болот дейт. Чакырган жерден калба, чакырбаган жерге өзүң басып барба дейт. Алла мүмкүнчүлүк берип ушул жерге чакырган экен. Баарыбыз чогулуп отурабыз. Канчалаган инсандардын баарына бактылуулук берсин дейт. Ушу бир канчалаган адамдын көңүлүн алса дейт, Аллах Таала баарынын көңүлүн көтөрсүн дейт. İnsandardын даражасын Аллах Таалам өзү көтөрөт дейт. Ошо бири-бирибизди өзүбүз сый урмат менен көтөрөбүз. Ошолордун катарында Абазова менен Шерматов дiyem Аллах Таала дайым ишин алдыга жылдырып, колдорун ачык кылып, жолдорун ачык кылып, уулдарын убайын көрүпсүздөр. Ушул жерде кошкондоруңар менен кошо карып, дайым алдыга койгон максатыңарга жетип, дайым ушинтип чогуу максаттарды кандай максат кылса бар максаттарыбызга жетип ойноп күлүп жүрө бергенге Кудай Таалам рызкы берсин. Канча рызкы берсе ошончолук, канча өмүр берсе ошончолук көңүлүбүз куунак эки колубуз шок, көңүлүбүз ток болду дайым. Ак тапталган үстүндө жүрө бергенге Аллах Таалам өзү мүмкүнчүлүк берсин. Амин. Чоң рахмат. Ушу чайкананы иштеткен, Латифа чайканасын иштеткендерге ишине ирбаш берсин. Аман келдиңер, жолдору ачык болсун дайым.
алдына қойған мақсаттарына жетіп, қолында іштегендерінің іштерін ирваж берсін, ибадаттары қабыл болып, дайын бардығын рұсулын шерден беріп, Аллах тағала малдыға жылдыра берсін. Амин. Қанша қойса? Kıvasarım bayım, seni gütüp sarıramın. Sülük büçütülüyüm, tarihinden kavılayım. Sülük büçütülüyüm, tarihinden kavılayım. Salsam taysaldaysın, süründü men ayta albaymın. Döktü sütündürün, halimden arılayım. Döktü sütündürün, halimden arılayım. Ötkün kündü istedin bir, yüreğimdü edibedin bir. Körgöy kalsam sağın çelem, karagattay gözlörümdü. Körgöy kalsam sağın çelem, karagattay gözlörümdü. Karagattay gözlörümdü. Sürük büçütülüyüm, maldayım arkardayım. Ошо жерде фонд ачылыптыр. Фонддун жетекчиси Айнагүл Апасова. Ошо ийгиликтүү болсун, кайрымдык деген. Биз ошол жерде иштегендер, биз баарыбыз кайрымдык менен иштеп атабыз. Кайрымдык кылып атабыз да деген. Ошо дагы ушундай фонд ачылып атканда, фондго ийгилик, кайрымдык кылган адамдар, кайрымдыкту угуп, билип, ошого жардам кылган адамдар көбүрөөк болсун. Майрамбек Османовдун жасап алып ат сүйүнүн уясын, алдаракта неге жалгыз турасың? Курап калган суу жетпеген даракта өмүр бою кантип окат кыласың? Канча жолу келдим татсыздаdım, kança жолу акыл айттым укпадым. Же болбосо көгүчкөнгө окшоп сен, мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып учпадың. Koça koyla aman dur, koça koyla. Var bol aman dur. Сага барчу тор тосулган жолума, түшүп калган башка адамдын колуна. Сага окшоп буя жасап алганмын, өтчү бар бир караптын боруна.
sızladın Anca jolu akıl ayttın uqpadın Je болбосо көчкөндө окшоп сен Мени көздөй канат кагып Мени көздөй канат кагып Мени көздөй канат кагып учпадың Мени көздөй канат кагып Мени көздөй канат кагып Мени көздөй канат кагып учпадың Açılıp canı ayazda dağı Joğasınday caştık canalı Canaşa gülün, canaşa gülün Gül desteği Gül destege okşov ey Gül destege okşov ey Allah'ım Yılmayın üçün yıldızlı bütün Monçok kılıp sağa tağayın Acayip günü ağlarga tide Жалғызсырап қандеп қалайын Жанаша гүлім, жараша гүлім Гүлдестегі оқшау алалы Бөлінбес болып, өмірлер солып Қошыңыздай, қошыңыздай Қошыңыздай көктөй Қошыңыздай көктөй жанарым Қошыңызға оқшау ей жанарым Teneke basıp durutun Tengtimey mağa gülütün Teğren bergen boyuma Ten boltuda dindirutun Karattın bana kırdane Kıyılay kıldız babi Kıskadın boyun tengörgün Avro Tüymay meni kıskabi Vay kasam senin oyundu Sağırday bolup toyundu Ölüm desen detmesen Kız katay kırsın boyundu Turmuşka bölde boş gömül Sırtaydan silke bıraktı Çinleri taşı tekbettim Ağandaş çüntüydüme mağa bekliyor Çinleri taşım tekbettim Ağandaş çüntüydüme gelip bekliyor Rahmat, adını edilsin, Rahmat deyim. Senin yumuşların örtüler var mı? Var, tekneçi. Cegen gültler. Ya. Cegen ne? Ne otur işte. Otur. Hadi sülev. Uy ne?
Assalamu alaikum. Бүгінгі кешенің қонақтары, бүгінгі бізде ушул кеше чогултуп аткан Абдумалик байкебизге, Айнагүл эжебизге чоң ыраазычылык. Фондтун ачылышы болуп аттыр. Айнагүл эже, сизге кажыбас кайрат, узун өмүр, чын ден соолук, эч убакта оорубаңыз ар дайым ушундай жаркылдап, жадырап жайнап, Абдумалик байке менен чогуу бирге өмүр сүргүлө. Ишиңизге ийгилик, Аллам ыраазы болсун сиздерге. Жана ушундай ушул чайхананын Латифа апа чайханасы. Латифа апа чайханасынын ээсине, баласына ким эле? Амангелди. Амангелди байкеге ыраазычылык. Амин. Кудай ушу ак өргөсүн куткузсын. Ушул ак өргөнүн ичинде ар дайым жакшылык тойлор болуп турсун. Амин. Жакшылык болсун, ден соолук биздин карыган аталарга, апаларга Көп жашаңыздар. көп жашаңыздар. Силерге ийгилик. Айнагүл эже, узун өмүр. Рахмат. Ден соолуктар болсо. Урматтуу бүгүнкү кеченин меймандары, сиздерге ушул кечеден учурдан пайдаланып, мен силерге дагы бир жолу өзүмдүн берип, апама жазган дагы бир ырым бар эле, ошоңорду берейин. Бул ардагы сиздер үчүн ушул жаңырдын бете чары болсун. Кабыл алып коюңуздар. Çağırdım beti çağır. Apa. Apa. Apa kemazı alışta жүрөм, сагынып сизди ойлой берем. Аман болуңуз кудайдан тилейм, ырым сизге арман жүрөм.
бактылуу болгула, таалайлуу болгула берекем. Бирок сыйыңан айланай. Ömrümüzün bol, eşteketen gem bol, sağlaylı ol, bala bakırak bana aman жүрü bereket. Menin yaşıma çık, 100 yılga çık bereket, bırakma toğum bereket. Rahmat, baktılı olgula. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, кыргыз элим. Мен Айнагүл Абасова. Сиздердин колдооңуздар менен Кудайым буйруп, үй алып, үйдүн документини өткөргөн атабыз. Мынакей Кудай буйруса, 16 январ колума бардык документ тиет, үйдүн документи. Bu garajda Bu üydük uşul ya. Tamam, uşul ya. Onday salqılır. Kirayını götürün. Siz gelesiz ya. Mına Aynagül Abasovna. Gözünü alıp koy öyle. Abasova Aynagül kambarı. Alıp koy gözeyden gidiyor. Bu jana kvartiranın dokumenti, garajın dokumenti. Kattoodu ötkürdük. Sizge evi ofitsialniy ruxsat etamiz. Rahmatjon. Rahmat. Yaxshi. Rahmat. Yaxshi. Hareket kıldık, andan keyin şu kolumuzla şu Kudayın dokumenti için işenberdim. Buyursun yaxshi. Size bir iyilik kalayız. Çok rahmat. Бар болуңуздар, көп жашаңыздар, кызматыңыздар. Алла колдосун. Анан ошондой эле ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биз өзүбүзчө кеңешип кайрымдуулуктор таланттарынын ошо менин атыма ошо фонд ачылган. Ошо сиздердин колдооңуздар менен, ошо сиздер салган акчадан өзүмдүн тагдырлаштарыма колдон келишинче мынтип жардамыбызды берип турабыз. Колдон келишинче анан анти берем, минти берем деп айта албайм. Баягынтип ырдап чыга албаган, үйүндө отуруп музыка кызыгат, бирок ырдап чыга албагандарды ырдап чыгарууга жардам беребиз. Бүгүн ушул 15 январ ушу Латифа апа чайканасында Амангелди акенин да жардамы менен ушул өзүбүздүн тагдырлаштарыбызга, анан кары апаларга, аталарга ушу фонддун атынан чай берип, азыр Кудайга шүгүр бардыгынын көңүлү ачык, бардыгынын маанайы аябай жакшы деп ойлойм. Мен көрбөсөм дагы жүрөгүм менен байкап турам. Оштон дагы келген тагдырлашыбыз, келинчеги менен. Бул жактан деле бир тагдырлашыбыз бар. Коляскада отургандар бар, бут жактан. Ошо бардыгы келишип, ошо азыркы учурда маанайлары жакшы деп ойлойм. Дайым бар болсун, көп жашасын. Ушул Латифа апа чайканасынын жетекчиси ошо Амангелди аке дагы бар болсун, көп жашасын, иштери ийгиликтүү болсун. Ушу баарыңыздарга чоң рахмат келип бергениңиздерге. Кудай буйруса, мындан ары Айнагүл Абасова атындагы фонд мүмкүнчүлүгү чектелген, көзү көрбөгөндөргө, баягы үйдөн чыга албаган, ырдагысы келип чыга албаган, жардамга муктаж тагдырлаштарыбызга жардам беребиз деген ойдобуз. Мындан ары баары жакшы болот деген ойдомун. Жараткан